Саламатсыздарбы достор, бүгүн биз Django REST менен иштейбиз. Create, update, delete деген теманы карайбыз. Бүт мен шилтемелер могу шилтемеде бар. List GitHub деген эме YouTube видеонун описаниясына сактап коем. Бул жерде install Django деп турат. Ушул жерге өтөбүз. Өтсөк бир статья чыгат. Ушул командаларды терип баштайбыз. Так, бизде 3.7 деген Python турат экен. Виртуалдык чөйрөнү орнотобуз. Менде уже бул виртуалдык чөйрө орнотулган, ошондуктан кийинки командасына өтөбүз. Бул жердеги команда бизге папка түзүп берет. Мынакей ушул папка түзүлдү. Эми бул папкага биз киришибиз керек. Бул папканын ичине кирдик. Кийинки команда бул биздин папкага виртуалдык чөйрөнү орнотот. VNV деген виртуалдык чөйрө бизге орноду. Эми биздин чөйрөбүздү активация жасашыбыз керек. Эми биз Django орнотушубуз керек. Django орноту. Эми биз Django Startup Django деп, Start Project Django деп жаңы Django проект жасайбыз. Бул Django'ну орнотуу деген дагы бир өзүнчө видео бар, менин каналымда көрсөңүздөр болот. Так. Django Project деген проект жасалды. Эми биз ошол проекттин ичине киришибиз керек. Бул жерде Django Project жана manage by деген файл жана Django Project деген папка турат. Бүт биз жасаган базадагы өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу үчүн ушул команданы теребиз. Эми биз биздин сайтка керек болуучу администратордук аккаунт түзөбүз. Email жана темени теребиз. Username. Так, биздин эмебиз түзүлдү. Администраторубуз. Эми биз серверибизди старт сервер деп старт кылабыз. Серверибиз старталды. Эми серверибизге кириш үчүн ушул адрес менен киребиз. Successfully congratulations дегендей биздин Django орнотулду. Эми кийинки баскыч бул биздин